5-октябрдагы тополоңдун келип чыгышына Текебаев демилгелеген конституциянын чейкилиги себеп болгону айтылууда. Жаңы конституциялык долбоордун эми гана сунушталганына карабай, ага оңдоп түзөө сунуш айткандын ордуна буга чейин Жээнбеков менен Атамбаев бийликти узурпация кылып алган деп кыйкырып жаткан Текебаев аларга өзү шарт түзүп, бийлигин бекемдеп бергенин унутуп калса керек. Жыйынтык эмне алып келгенин көрдү. Так ушул парламент. Акылдуу болуш керек да бул парламентчи. Атамбаев келгенде абдан алсыз болчу. Мен өткөндө ал механизмди алып бердим. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн күчтүү фигураларды, күчтүү саясий күчтөрдү жанчып, бөлүп, талкалап, алдап алып, сатып алып, коркутуп жоготтук. Ошондо биз революционерлер бири-бирибизди колдойлук. Анын үчүн тигилердин ыркын кетирелик. Ошо революциянын аркасы менен чоң идеология жасалыш керек болчу да, туурабы? Ошону каалайлык да. Анын үчүн тиги оппоненттердин ыркын кетирелик. Бирине бирин каршы тукурайлык. Баягы эле 1000 жылдан келип аткан технология. Ошол сен айтып аткан Текебаев мурдагыдай баягы көрүн Жантөре Сатыбалиевди кетирди кызматтан. Өмүрбек Бабановду кетирди кызматтан атка шылтоолоп туруп. Өзүнүн премьер-министрин шайлап алды отургузуп туруп. Текебаев 30 жылдан бери чалчактап келатат да, билген талканын барын чалып келатат. Кимди кааласа кетирет, кимди кааласа алып турат. Анан ошол кеткендердин ордуна премьер жаңы өзүнүкүн алып келет, министрлер келет жаңы. Анан алар жөн келбейт, капчыгы толуп атат. Текебаевдин мыйзамдарын жана конституциясын коомдук ишмерлер Токтайым Үмөталиева, Адахан Мадумаров жана башка эксперттер сындап келишкен. Акыры Атамбаев Текебаевдин баш мыйзамынын ар бир кадамында бомба бар экен деп агынан жарылганы бар. Чындыгында ошондой болгонуна 5-октябрдагы тополоң далилдешүүдө. Таштар талашып жатышат, ошо орто жолдо таш коюшуу. Батыштагы суфлёрдун айтканы менен жазылган конституциядан дагы эмнени күтмөк элек? Бир эле мисал. Жогорку сот сепаратист Азимжан Аскаровду камаганда эл аралык сотторго арызданып бийликти акмак кылган жайы бар. Текебаев ошентип акыркы чечимдерди эл аралык соттор чечет деп конституцияга киргизип коюп, Кыргызстанды эл аралык уюмдарга көз каранды кылып салганын танбаса керек. Ал турсун азыркы баш мыйзам боюнча жарандардын укугу чектелип калган дешүүдө. Ушул бүгүнкү иштеп аткан конституция менен депутаттыкка талапкерликти коеюн деп кое албай койдум. Эмне себептен? Эки себеп. Биринчиси каражатым жок. Экинчиси мен кайсы бир партиянын жетекчисине жакпайм да. Бардык партиялардын жетекчилерине жакпайм. Анткени чындыкты сүйлөйм, ачык жүрөм. Ошондуктан ал партиялардын жетекчилерине барып кошомат кылбайм. Алардын гүлүн чыгарып отун жакпайм. Ошондуктан мени эч жерде депутаттыкка кое албайм. Талаш маселелер жаралган. Мисалы, мамлекет башчы президент деп жазылганы менен, мамлекет башчы эл аркылуу шайланат деп жазылганы менен, ошол мамлекеттик башчы эл аралык сүйлөшүүлөргө барса, өкмөттүн башчысынан ишеним каталат деген да жазылат. Бул эме уят нерсе. Бул кимчинтойлук. Текебаев баштаган бир уч саясий топ эл менен эсептешпестен кайра-кайра жыйын өткөрүп, баш мыйзам өзгөрүлбөсүн деп ачкы кырык салууда. Бирок карапайым калк баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоого алышууда. Митингдин кереги жок, жаштарга кайрылам, эл журтубузга кереги жок, талкалаштын кереги жок. Бизге ынтымак керек, тынчтык керек. Жакшы жумуш кылып жүрө берсиндер. Митингдин пайдасы жок энди. Баарын көрүп атабыз. Агыды талкалар, бер жок талкалардан не? Баары өзүбүзгө зыян болду. Эл журт, дүйнө жүзү күлүп атат бизге. Мунун кереги жок. Мына башка кылып атабыз деп көрүнгөн иш чараны уюштуруп анан жөө жүрүш кылабыз башка. Кечээ эле болбоду бул нерсе. Бул бийликке деген мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Жаман кадамга барбаш керек. Эски саясатчылар баягы элди бузганыңарды токтоткула. Уят, бет керек. Мен конституция өзгөрүшүн каалайм. Президентское правление болсын. Одномандатный шайлоо болсын. Не надо вот этот партийный. Все, они уже достали уже. Эгемендик алгандан бери баш мыйзам кандай өзгөрсө дагы баары бир супер президенттик башкаруу өкүм сүргөн. Текебаев жазган баш мыйзам менен акыркы 10 жылда парламенттик башкаруудагы конституцияны кармап турганбыз. Бирок Текебаев өз айтмакчы, ушул убакка чейин парламент никто болгону Кыргызстанды сазга тыкканы анык. Парламент чимкирик болуп атпайбы? Бүгүнкү мына тарай элек парламенттин аты ким? Чимкирик. Алар Жээнбековдун бир сөзүнө каршы, же Атамбаевдин бир сөзүнө каршы чыкты беле? Чыккан эмес.
бир министр дөстөрү коюшкан эмес, бир чечим дөстөрү жеке кабыл алган эмес. Президенттин аппараты кабыл алчу дагы ошону ура деп эле кол көтөрүп коюшчу. Бирок мыйзамсыз болчу бардыгы. Бүгүнкү баш мыйзамыбызда ошонун баары мыйзамдаштырылган атат. Кыргыз коомчулугу баш мыйзамды талашып тартышып жатканда экономикалык абал солгундап, тышкы жана ички саясий кырдаал жакшы болбой турат. Партиялык башкаруу менен эч ким жоопкерчиликти албаса, бардык жоопкерчиликти бир адамга берип, коомчулук андан талап кылып алгыдай шарт түзүп беришибиз керек дейт эл өкүлү Мирлан Бакиров. Президент жоопкерчиликти ала турган багытты аныктап, баш мыйзам менен анын ыйгарым укуктарын бекитип, жоопкерчиликтин чарбасын, экономикасын, ички тышкы саясатындагы бир адамдан шайлоочу кыргыз эли сурай турган болуш керек деген ойдомун. Буга чейин кандай гана коррупциялык иштер же мыйзам бозуулар болбосун, президент эч качан жооп берчү эмес. Тактап айтканда, анын колу менен жасалган иштерге мыйзам боюнча тиешеси жок болуп, азабын өкмөт башчы тартчу. Ошондуктан эгемендик алгандан бери кыргыз бийлиги 32 премьер-министр алмаштырып рекорд койду. Өзгөрүүнү каалап турган элге эч нерсе боло электеле ызы-чуу салып жаткан күчтөр кандай кызыкчылыкты көздөп жатканын коомчулук деле билип калды. Болбосо азыркы баш мыйзамдын сунуштамасы гана жарыяланды. Ага ар бир жаран өз оюн айтып, өзгөртүү, толуктоо сунуштама киргизсе болот деп айтылып эле жатат. Булардын да бар байыды, балдарын окутту, байыды, там салды, машинадан машина алды, фирманын барын түздү, байыды, чет мамлекет счеттори бар, бардыгын уят жок. Анан эми асылганы могу конституция. Бул конституция башталып атат. Муну дагы аябай жибитебиз, мунун баарын тазалайбыз. Диктатура болбойт эч качан. Жооп бербейбиз биз эч качан. Кыргыз эли эч качан президентке диктатурага жол бербейт. Ойлоп көргүлө. Бул жерде күчтүү президент болот, күчтүү парламент болот. Бүттү. Өкмөт болбойт. Жок койсо. Акыркы жылдары массалык маалымат каражаттары баш мыйзамды өзүнө ылайыктап жазып, партиялык системадан бизнес жасаган Текебаевдин жүзүн ачты. Эгемендик алгандан бери жалаң гана депутаттык креслодон түшпөй келе жаткан Өмүрбек Черкешевич жогорудагы байлыктарды кантип топтогонуна түшүндүрмө бере алар бекен? Эске салсак, буга чейин деле Текебаев актангандай болуп, өзүнө караштуу гезит телеканалдарынын журналисттерин алып үйлөрүн көрсөтүмүш болгон жайы бар. Эми Текебаевдин сөзүнө ишенсек, аны чоң ишкердик жасаган аялы багат экен. Өмүрбек Текебаевдин аялы Айгүл Текебаеванын атына 150 миллион сомдон ашуун кыймылсыз мүлк катталган. Алар Бишкектен Фрунзе көчөсүндө жайгашкан номер 402 үй, анын жер аянты 718 чарчы метрди түзөт. Курулуштун аянты 517,7 чарчы метр. Имараттын базар баасы 50 миллион сомго барабар. Орто Сай Вип шаарчасындагы жайгашкан Хан сарай, анын аянты 600 чарчы метр. Пайдаланууга бериле элек бул сарайдын базар баасы 20 миллион сомго барабар. Бишкектин Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан номер 11 элиталык үйдөгү 24 жана 121 батирлери аянты 121 жана 121,9 чарчы метрди түзөт. Алардын базар баасы 10,5 миллион сомго барабар. Бишкектин Баетов көчөсүндө жайгашкан номер 74 үйдөгү 19 батир аянты 64,1 чарчы метр, базар баасы 5,5 миллион сомго барабар. 2015 жылы алынган унаа токтоочу жай, анын базар баасы 1,5 миллион сомго тете. Токтогул районунун Жаңы жол айыл өкмөтүнө караштуу Чычкан капчыгайындагы Таштам кафеси аянты 1000 чарчы метрди түзөт. Курулуштун аянты 76,8 чарчы метр. Өзүн Конституциянын атасы катары санаган Текебаев өзгөчө 2015 жылы парламенттик шайлоодо байыды дешет. Алдыңкы тизмедеги алтын орундарга барган талапкерлер өз каалоолору менен 500 000 доллардан эсептеп бергенин партиялаштары айтып жүрүшөт. Партиялык система келечекте чоң бизнеске айланат деп учурунда айткан Текебаевдин сөзүнө күбөлөр бар болгону менен бул сөзүн мойнуна албай, биздин сурообузга теригип кеткен жайы бар. Өмүрбек Черкешевич, бирок сиз ошол эле кезде партиялык система бул чоң бир келечекте бизнес болот деп айтканыңыз бар да. Мен антип айткан эмесмин. Ошону ким айтты жанагы? Массалык маалымат каражаты. Жок, бирөө айтты. Бирөө бар да. Массалык маалымат каражаты деген бул адреси жок нерсе да. Ош Жалалабадтагы 2010 жылкы кандуу окуялардын автору Текебаев экенин Жылдыз Жолдошова далилдесе укпаган адам болуп отурабыз. Ошондогу Текебаевдин иниси маркум Асылбек Текебаев Кадыржан Батыров менен киндиги туташып, Бакиевтерге каршы жер өртөп жүрүшкөнү айтылат. Текебаев өзбек сепаратисттерине автономия убада кылып, өзбек сепаратисттери анын ордуна убактылуу өкмөттү колдомой болушкандан кийин тополоң башталганы айтылып, кадимки эле чайкоочулук болгон дешет. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек.
Силер ешким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Кыргыз саясатында салмагы бар адамдан тартып жөнөкөй жаранга чейин Өмүрбек Чиркешевичтин эмнени көздөп жатканын түшүнүп калды окшойт. Ага Кыргызстандын келечеги анчейин кызык эмес көрүнөт. Өзү түзгөн системага таянып шайлоо болгон сайын миллиондорду айландырып турса болду окшойт. Болбосо жаңыланууну каалаган карапайым калкты вы никто деп жерибейт эле. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, жумалык үчүн.